ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушубак күнүңүздөр менен. Кайрадан сиздер менен 7 каналда залкарлар баскан жол берүүсү. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз деген ким өзү, айбаты күч, ташты жарат мүнөзү. Жүрөгүндө жанып турган оту бар, кыргыз деген чагылгандын бир өзү демекчи. Кыргызстан чыккан улуу залкар инсандарыбыз көп эмеспи? Ошолордун катарын толуктап келе жаткан заманыбыздын залкары Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Керим Турапов агай бүгүн биз менен болот. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге чогуу болуңуздар. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Керим Турапов 1959 жылы 10 октябрда Ош областына караштуу Кара Суу районунда туулган. Апасы Майдагүл, атасы Ырысалы жөнөкөй инсандар болчу. Ата-энеси 16 баланы жарык алып келет. Бирок 6-22 жашка чыкканда ата-энеси 11 баласынан айрылып калган. Ырчынын өзүнүн айтымында үйдүн кичүү баласымын, төрөлгөндө салмагым кичинекей болуп, ата-энем жашап кетериме күмөн санашкан дейт каарманыбыз. Керим Турапов Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайын ырдоо бөлүмүн, Бүбүсайра Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтун бүтүргөн. Студент кезинде эле Асанкан Жумакматов башкарган Кыргыз телерадио корпорациясынын академиялык симфониялык оркестрине чакырылган. Анын ырчылык эмгек жолу элдик ырларды аткаруу менен башталган. Мен консерваторияга келгенде мен үй бүлөм бар болчу. Ошондо 21-22 жашта биз үйлөнгөнбүз. Келинчегим экөөбүз ошонун аягына чейин окуп чыгып бүттүк. Анан ошол албетте кечкисин акырында кароолчу болуп иштейт элек. Эртең менен таңга жук 5терде жер шыпырып дворник болуп иштейт элек. Баягы суббота воскресенье күндөрү тиги илгери поезд вагонда келет эле, жүк түшүрүп иштейт элек. Ушинтип семьябызды багып жүрдүк күндөрдүн биринде Асанкан Жумакматов ошо жаш ырчылардан издеп жүргөн экен бирөөнү. Анан консерваторияга мурдагы институт искусств имени Бейшеналиева деп коет элек. Ошонун баягы вокальный оркестровый факультет бул консерватория болуп эсептелет өзү. Ошол жерде окуп жүргөнүбүздө келип угуп калды бир топ балдарды, алардын ичинде мен да бар элем. Мени анан барыбыз тугуп көрүп, кийин айтып калды, ушул баланы алабыз деп, анан мен алган ошол. Анан ушул жерде чакырып калды. Ошол эртең деп 21-22 апрелде Ленин туулган күндө илгери чоң мамлекет деңгээлде иш-чара өтөрүлдү да. Апрель айында. Анан ошого келдик. Мен келсем Асанкан Жумакматов, анан Акын Токтосар учурда министрликте иштейт эле. Айтып калышты, эме кыл деп. Ырдап көрчү деп. Анан мен ырдап көрдүм. Ошондо анан ырдап көрүп анан айтып калды. Эртең деди. Эртеге кечинде концерт. Ошолорду ырдагын анда орус жырлары менен эми тематика ошондой болор эле да. Анан эме кылсак, мен айттым, ага эме оркестрдин жанына барып көргөн эмесмин. Баргандан коркуп да жүрөм өзү. Анан эртеге мен оркестр менен өткөн жокмун, кантип ырдайм, эртең коркуам, ырдай албайм десем, күлүшүп анан жок коркпогонум. Асанкан Жумакматов айтып калды. Мени карап турасың, мен сени дем алганыңан бери айтып турам сага. Деп анан ошентип макул болду. Макул болгонго айла жок болчу. Анан эртеси келдим, калтырап, титиреп дегендей түнүмөн уктабай. Жанагы орус айтканда волнение, переживание, ошо коркуп. Анан эртеси анан кечинде анан концерт башталды. Баягы агай айткандай, карап турам Асанкан Жумакматовду. Дем алганда мен дем алам ошентип. Анан ал жакшылап көрсөтөт.
деп анан ушу дем алып ушинтип анан орустардын эл ыры бар, народный песня деген, Родина деген, ошону ырдадым. Алгачкылардан. Биринчи жолу анан ал бир жеринде келип бийик нотасы бар. Бардык жерде ошо ыр ошонусу менен да, ошону ала албайбы. Анан баягы абдан переживать этип, коркуп, толкунданып атып, абдан эле жакшы алып салып турдум да. Анан эле элдер залда кыйкырып дал ушул жерде. Анан кол чаап, бул кайсы бала кайдан пайда болуп калды дешип эле ушинтип эле анан силерде журналисттер келе баштады. Интервью алышып, ким мен, кайдамын деп эле ошентип анан кийин алгачкы оркестр менен ырдаган күнүм ошол болчу. Каарманыбыздын аткарган ар бир чыгармасы элдин жүрөгүнөн орун алган. Аскерде жүрүп, апасынан айрылган жаш ырчы апасына бир ууч топурак сала албай калганын эскерет. Жаш ырчы жүрөктөгү кайгысын ырга салып элге жеткирген. Ал ырлары апам жапкан нанды сагынам, айылга кат, туулган жер жана башка ырлары жарык көргөн. Ал ырлары эл оозуна алынып, элге кеңири тарап кеткенин айтат. Мен радио телевидениеде иштеп калдым. Ал жерде биздин план бар эле. Жаңы чыгармаларды жазуу, запись кылып жазып, алтын казынага фондуга өткөрүү боюнча. Мен абдан жакшы болгон экенмин. Мен ошол жерге жумушка чакырганда барып, оперный театрга дегенди мен ошол жакка кеткем тандап. Иштөө шарты ошондой эле, биз күн сайын же болбосо жумасына 1-2 жолу жаңырларды запись кылар элек. Ошол себептен менде мага жагабы, жакпайбы, темасы кандай, шыгылса колго тийген ырларды жаза берчүбүз. Бүгүнкү күндө менин фондуда бир аны фондуга алыштып албадыбы билбейм, фонотеканы караса бир 100дөй ыр чыгат да. Анан ошентип жүрүп мага абдан пайда болгон экен ошол. Мен азыр байкап жүрөм, жакшы аябай келечектүү абдан бир күчтүү ырчыларыбыздын 1 же 2 мүмкүн 5 чыгармалары калды да. Ал жагынан мага жакшы болгон экен. Анан кээ бир учурда Санган Жумахматовду айтар элем, ошо кыйнап салды такыр эле. 2 күндүн биринде эле жаңыр берет, анан жаттайм, анан жазам деп ал кишинин жаман көргөн күндөрүм да болгон чын айтканда. Ошонун баары пайда болгон экен. Ошонун баары мен үчүн байлык болгон экен. Ошонун баары мен үчүн бир чыгармачылыктын ийгилиги болгон экен. Эртеңки күнү ийгилиги болгон экен да. Ошентип жүрүп анан кийин мен ошол ырларды дагы өзгөртүп салчумун да, баягы. Өзүмүн үнүмдүн диапазонуна жараша, баягы үндүн бир дареметине жараша келип бир жеринен бийик нотаны коюп салат элем да. Ошентип жүрдүм, анан кийин ойлондум, мен мындай бир жакшы ырларды табайын деп издеп жүрдүм. Булмаганча толгону болду. Ошентип жүрүп анан кайсы бир таасири менен баягы айылга барып, туулган жериме барып, ушинтип жүрүп анан жанагы туулган жерди сагынам деген ыр жазылып калган. Анан сөзүн да өзүм жазып, анан окшошпой иши кылса өзүм бирдеме кылып жазып, ошентип отурган көп болуп калды, туулган жерден ошол жазылып калды. Анан кийинки жылдары айылга баягы мигранттар дебем четке иштегени айыл жеринде бүт эле бардык жерде чыга баштады элдер. Анан ошондо айылга барып калсам, чыны менен эле элдин көбү кетип калыптыр, жаштардын баары. Баягы илгерки көрүп жүргөн үйлөр, мен кирип жүргөн королор дегенде биз чоңойгон баягы кошуна болгон үйлөрү көпчүлүгү бош калыптыр даже. Көпчүлүгү бир карыган ата энесиби, кээ бирлер берген, башка жактан келген бирлер жашап аткандар. Кээ бир үйлөр такыр эле жанагы эшик терезесин жана тол деп коебу. Ошол менен жаап кара кагаз менен анан ичинде кээ биринин ичинде баягы уйлар дегендей кээ биринде эшектер кирип алган ушундай үйлөр болуп кеттир. Ошондон кийин мен зенимге деп анан
эме кылып өзүм бирдемелерди жазып дегендей ыр жаздым баганы. Ошол жактан. Айылга кат эмес, башка болчу меники. Надырбек Алымбек аксакалдын бир 25 жыл мурда жазган ырын таап алып атпаймынбы? Анан ошол акырак мен ойлогон ой, мен жазайын деген баягы ойлорум барсын ушул жерде экен. Анан ошол күнгө ошол мезгилге актуалдуу болуп калыптыр да. 25-30 жыл мурда жазган кийин экөөбүз сүйлөштүк. Анан ошондон айылга кат деп ошол сөз аябай жакты. Обонун албетте музыкасынын кээ бир жерин өзгөрттүм дагы, анан ошентип айылга кат жазылып калды. Eski tam en turat kıştağımda Yevaktan esi yok dep buz bağıla Kübi bir tuğan balım men silerge Töngülüp tizmeŋerden sız bağıla Tuğan balam men silerge Tögülüp tizmeŋerden sız bağılam Ay sız bağılam Bostan kursa yol boyunda Bordoş biri var de oyloğular Atanem ak dilekten salgan ele Arbağın unutulup koy boğular Atanem dilekten salgan ele Arbağın unutulup koymağım Ay koymağım Az bolsa da bakşağına Jerimdi alakanday saktağına Tağdırga aylagança barmay kalsam Tizmeŋe ballarımdı kattağına Tağdırga aylagança barmay kalsam Tizmeŋe ballarımdı kattağına Tağdırga aylagança barmay kalsam Tizmeŋe ballarımdı kattağına 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 Керим Турапов 2000-жылдан 2010-жылга чейин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын башкы директору болуп турган.
ал аралыкта көптөгөн залкар инсандар менен бирге иштешип, алардын басып өткөн жолун, иштеген ишин кубануу менен эскерет. Баягы залкар адамдар менен болгондо мен Асанкан Жумакматов менен иштедим, Калый Молдобасанов менен иштедим, Насыр Давлесов агайыбыз менен. Эми ал кишилерди биз бир коридордун келаткан аркы башынан чыгып калса, биз берки башынан ошол удай албайт элек, алдынан чыкканда качып кетет элек, жашынып калат элек. Ушунчалык аларды бийик көрөт элек, ушунчалык улук көрөт элек, ушунчалык урматтайт, сыйлайт элек. Кол жетпеген ошол жылдыздар деп биз ошолорду айтар элек. Алардын ошол жасап кеткен кээ бир чыгармалары бүгүнкү күнгө чейин ошол биздин искусствонун деңгээлин ошолор аркылуу көрсөтүп жүрөбүз бүгүнкү күнгө чейин. Дайрыкай эжекебиз бизде солистка эле. Биз Такай ошо үчөөбүз негизинен ошол оркестрдин составында иштеген баягы ырчы, дирижер, жетекчи катарында ошо үчөөбүз бирге жүрдүк. Мен көп нерселерди ошол кишилерден үйрөндүм, алардын талим тарбиясын көрдүм дегендей. Албетте улуу кишилерди улуу киши деш керек. Бүгүн ошол жогоруда айтып өткөн кишилердин баарысы тең Кыргызстанга, кыргыз искусствосуна, маданиятына, өнөр жаатына абдан керектүү кишилер экен да. Ошолордун орду бүгүн жоктолуп дегендей, орду толбой, ошолордун жоктугу байкалып, сахнада, өнөр жаатында байкалып келет. Негедир ошол учурларда Союздун акыркы жылдары искусствого албетте мамлекет тарабынан аябай жакшы көңүл бурчу. Бир эле мисалды айтайын. Ал учурда көп дүйнө жүзүнүн көпчүлүк жерлерине мен да барып калдым. Ошондой эл артисттерине, улуу кишилерге ушунчалык камкордук көрүлөр эле мамлекет тарабынан. Силер билбесиңер керек, атайын ошондой эл артисттери дегендей, адан Советтер Союзунун артисттери, ушундай кишилерге атайын магазин ачылар эле. Ал учурда мына азык-түлүк магазини дегендей дүкөндөр бар болор эле. Андан кийин ошол чет жакка баратканда атайын баарыбыз чогулуп туруп анан эл кийбеген кийимдерди бизге кийдирип, эл ичпеген тамак аштын баарысын тең ошол дүкөндөрдөн алып берип, анан мамлекет бир гана ошо чыгармачыл өнөр адамдарынан, коллективдерден талап кылар эле, жогорку бийик деңгээлде өз өнөрүн Кыргызстандын атынан көрсөткөлү. Башкасын баарын ушундай болуп жасачу. Анан үй жай берүү дегендей, балдарды стажировкага жөнөтүү дегендей, дээрлик көпчүлүк ырчылардын баарысы тең ошол чоң театрга барып келип жүрүштү. Чоң театрда стажировкадан өтүп жүрүштү. Керим Турапов Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгын, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын жана эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаттарын алган. 89-жылы Ленин комсомолу сыйлыгы деп коет эле. Биз Москвада жүрсөк, бул жактан ошол кабар келди. Мени айтып, ошол балага берилди, ыгарылды. Ленин комсомолда. Ошолордон кийин. Жок, ошого чейин. Концерттин алдында. Анан айтып калышты, бул жерде жок, кандай кылабыз деп, анан карандашпы бирдеменин үстүнө Ленин комсомолунун сыйлыгынын лауреаты Керим Турап деп жазып коюшту. Ошентип анан ал жерде ошонун күчүбү айтар биринчи жолу ошол жерде жарыялап, биринчи жолу ошо ыйык сахнанын алдында, колонна залда, ошол биринчи жолу бул жерде эмес, ошол Москвада Ленин комсомолунун сыйлыгынын лауреаты деген премияны ошол жерде объявить этишти. Заманыбыздын залкары Керим Турапов жөнүндө эл оозунда ар кандай жакшы кептерди угуп жүрөбүз. Залкарларыбыздын басып өткөн жолу, алардын тарых таржымалын кийинки өсүп келе жаткан муундарга калтыруу биздин милдет. Ал эми эл сыйлаган, эл урматтаган залкарларыбыз ар дайым бар болсун демекчибиз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналда залкарлар баскан жол берүүсүн көрдүңүздөр. Ар дайым биздин улуу инсандар, улуу залкар инсандар арабызда аман болсун. Кайрадан кийинки жума көрүшкөнчө аман болуп, сак саламатта бар болуңуздар.